Көз элемес, гөөдөнү кошо сокур экен. Парламенттин көз азиз депутаты Дастан Бекешев тууралуу макаланын алдына президенттин баракчасынан дал ушундай пикир калтырылган. Бекешев бийликти сындаган эл өкүлү катары таанымал. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз кызматы макалага пикирди өлкө башчысы жазганын четке кагууда. Алар хакерлер бузуп киришкен деп актанышууда. Бирок гөөдөнү кошо сокур деген пикир Жапаровдун Facebook аккаунтунан көз азиз активист Темирлан Ормуков тууралуу макалага да калтырылган. Ормуков да бийликти сындап келгендердин бири. Бул да ал эмес, бул биздикилер эмес, биздин тиешебиз жок. Бул президенттик администрациясынын кадыресе жообу. Алар Жапаровдун соц түйүндөрдөгү баракчаларындагы жагымсыз посттор пайда болгондо эле эмес, анын тарапташтарынын агрессивдүү жүрүм-туруму байкалганда деле ушундай жооп беришет. 2020-жылдын октябрь айында Жапаров колониядан бошотулуп, бийлик үчүн күрөштү баштагандан кийин анын тарапташтары журналисттерге жана башка саясатчылардын өкүлдөрүнө кол салышкан. Анда да Жапаровдун адвокаты кол салгандар саясатчы менен эч кандай байланышы жок деп айткан. Бирок журналисттерге агрессорлор Жапаровду колдогон митингтерге катышкандыгын тастыктаган далилдер бар. Эгерде Жапаровдун администрациясына ишене турган болсок, былтыр 9 октябрда уюшкан кылмыштуу топторго каршы митингдин катышуучуларына анын тарапташтары ташкырткан эмес. Ал эми анын басма сөз кызматына ишене турган болсок, президенттин Telegram каналындагы көз карандысыз жымыкалар менен иликтөөчү журналисттер бул батыштын кулдары деген билдирүүнү дагы анын фанаттары жазган. Мекенчилдер бейөкмөт уюмдары менен көз карандысыз журналисттерди элдин душманы деп атап, коррупцияга каршы иликтөөлөрдүн авторлорун мекенин саткандар деп айыпташат. Балалап кетишине жол бербейли деп жазып, алар бейөкмөт уюмдарды жана Азаттык, Клуб басылмаларын жабууну талап кылышат. Өздөрүнө жакпаган митингтерди таркатуу жана саясатчыларды кодулоо үчүн ЛГБТ өкүлдөрүнө каршы уран чакырыктарды колдонушат. Мунун баары кастыкты козута турган сөздөр. Мындай сөздөрдүн кесепети оор болуп, иш жүзүндө кол салууларга, коркутуу үркүтүүлөргө алып келиши толук мүмкүн. Ошондуктан мындай кастыкты козута турган сөздөр эл арасында колдоого алынбашы зарыл.